Түшүнүктүү. Анан ошол саясат деп бири бирибизди жамандап урушканга чейин барып атабыз. Бир мусулман катары биздин бири бирибизге болгон жалпы катардагы жаран катары мамилебиз кандай болуш керек? Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulman kim? Musulmanның тилиден, musulmanның колудан башкалар саламатты болсо. Эмне үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мусулмандын тилиден жана колудан дейт. Тилибиз менен тирүүдү да, тирүүбүз менен өлүктү да, тилибиз менен жаныбызда, тилибиз менен алыста турган адамга да бир зыян жеткизип коюбуз мүмкүн. Бирок ошол эле кезде пайгамбар колу менен да, колуң менен кол көтөрүү эмес. Бүгүн соцсеттерге кирип алып, мана бармагыбыз менен эртең кыяматта Аллах Тааланын астында өкүнүп кала турган ушак айыңдарды, элди бөлүп жарган, туура эмес маалыматтарды бөлбөшүбүз керек. Айрыкча азыр сөз келип калды. Келген сөздү айтпасам болбойт. Жараткан Аллах Табарак ва Таала кереметтүү Куранда өзү жараткан Алланын назарында эң улуу болгон нерселерге ант ичет, касам ичет. Ошолордун бирөөсү нун вал калами ва ма ястурун. Калем жана калем менен жазылган нерселерге ант ичем дейт. Ошондуктан калемгерлер, журналисттерге мен айтарым. Ошол эле кезде бир гана журналисттер эмес, соцсеттерге кирип өзүнчө жанагындай пикир жазган инсандар Аллах Тааладан корккун. Каймана аттар менен кирип алып, бирөөлөр шубаган, туура эмес маалыматтарды бөлүшпөгүн. Ошондуктан бул өтө чоң жоопкерчиликтүү нерсе. Мусулман жөнөкөй эле эртең каран. Биз көкүрөгүбүзгө урабыз. Кыргызстанда 90% мусулманбыз деп, Эртең жуманы күнү көрөсүз. Жума күнү мечиттердин короолору толот. Бирок жумадан кийин чыккандан кийинчи биз. Ошол балким бүгүнкү күндө кечинде бирөөдүн үйүн тоносом, бирөөдүн дүкөнүн тоносом деген жигиттердин арасында да жума намазга баргандар бар. Кудай Таалага барып сажда кылгандар бар. Жана Хазрет Умардан бир мисал бердим. Хазрет Умар өзүнүн падышалык кезинде бир күн Мадинанын четине талаага чыгат экен. Талаага чыкса бир байдын коюн кайтарып жүргөн кул койчу кой кайтарып жүрөт. Хазрет Умар мен башкарган элде адилеттүүлүктү жеткизе алдымбы? Кудайдан коркуу деген түшүнүктү жеткизе алдымбы деген максатта сыноо үчүн койчу балага айтат: "Кел, койлоруңдун бирөөсүн алып кел, союп жейли" дейт. Бул сапарда, бул талаада ач калдык, кыйналдык дейт. Жанагы жигит эмне дейт? Карап туруп: "Кой меники эмес" дейт. "Кой кожоюндуку" дейт. "Бул кой бирөөдүн мойнума, менин мойнума жүктөлгөн аманат. Аманатты сизге бере албайм" дейт. "Сен саткын" дейт. "Сага бир канча тыйын бере эле" дейт. "Кожоюнуңа барганда кечинде койду карышкыр жеп кетти деп коесуң" дейт. Хазрет Умарга жанагы жигит карап туруп мындай дейт: "Айналлах. Кожоюнга койду карышкыр жеди деймин. Аллах кайда" дейт. Араб сөзүндө айналлах. Анда Аллах кайда? Алланын көрүп туруусу кайда? Аллах Таалага эмне деймин? Айналлах, айналлах. Аллах кайда? Аллах кайда деген сөз. Бул сиздин сөзүңдө Кудай кайда калды? Деген кезде Хазрет Умардын да жүрөгү титеп, көздөрүнөн мөлтүрөгөн жаш агып, кечинде келип, ошол Мадинада бул койчунун кожоюнун издейт. Издеп кожоюн тапкандан кийин кожоюндан кулду сатып алып, кулду боштондукка чыгарып, бир канча койду алат дагы баягы балага берет. "Могу бүгүндөн баштап сен кулдуктан боштондукка чыктың, жана кембагалдыктан байлыкка келдиң, Кудай мана койлор сеники болсун" дейт. Кийин Хазрет Умар бир сөздү айтат. Эмне дейт? "Бир сөз" дейт. "Бул дүйнөдө сенин мойнуңду кулдуктан куткарды" дейт. Бир сөз бул дүйнөдө сени кулдуктан куткарып боштондукка чыгарды дейт. "Алладан үмүт кылам, ушул сөз кыяматта да сени дозоктон куткарсын" дейт. Мен бүгүн аянтта жүргөн, шаарда жүргөн, ошо намаз окуймун деп, Раббым Аллах, пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деген, менин каным мусулмандын каны деген, мен Кыргызстандын атуулу мен деген жигиттерге айтарым: айналлах. Аллах кайда? Кечинде жүргөн кезиңде, көчөмө көчө кезип жүргөн кезиңде, же болбосом соцсетте отуруп алып туура эмес маалыматты таркатып жаткан жигит, же карындашым, Аллах кайда? Балким сени камера көргөн жоктур. Балким СМВ МВД сени көзөмөлдөгөн жоктур. Айналлах. Ошол эле кезде биздин мүлккө кол салып жаткан, же болбосом көчөдө шаарыбыздын бир
буюмуна зыян жеткизип жаткан жигиттерге айтарым. Айын Аллах, сенин жашооңда, кыймыл аракетиңде Аллах кайда? Аллахнын көрүп туруусунан коркпойсуңбу? Аллах Кур'ан «Алам я'лам би анналлаха яра». Алар Аллахнын көрүп турганын билбей бекен дейт. Ошондон урматтуу мекендешим, жараткан Аллах Тааладан корккум. Эгер бир ишти жасап жатыштан мурда жанагындай Аллах биз менен экенин билип турсак, Аллах көрүп турган не болсо, эми тилекке каршы мечиттен чыккандан кийин дин жокпу? Дин биздин жашообуздун бардык тармагын өз ичине камтыган улуу дин. Кайра кайталайм. Эгер өзүңдү мусулманмын деп эсептесең, Кыргызстанга күйгөн, Кыргызстанды атоолумун десең, кел. Мекенибизге, элибизге, жерибизге, мекендин келечегине эч бир зыян жеткизбегин.